Бишкекте Курманжан Датка эстелигинин жанында Maker Fest Бишкек 2025 фестивалі өтүп жатат. Анда кыргыз патенттин долбоорлоруна катышкан стартапчылар, дизайнерлер, инженерлер жана энтузиасттар өз колунан жаралган эмгектерин жарманкеге коюшкан. Ошондой эле инновациялык борбордогу 3D басып чыгаруу, робототехника жабдуулары да көргөзмөдөн орун алды. Программада Кыргызстандын креативдүү экономикасын өнүктүрүүгө салым кошкон мастер-класстар, көргөзмөлөр, интерактивдүү зоналар жана стартаптар үчүн пич сессиялар камтылган. Иш-чаранын максаты инновацияларды, чыгармачылыкты жана технологияларды бириктирген уникалдуу жаратуучулардын жаңы муунун шыктандыруу дешет уюштуруучулар. Программалоо жана экологиялык таза чечимдер боюнча долбоорлорду көрсөтүү үчүн ойлоп табуучулардын, инженерлердин, дизайнерлердин жана энтузиасттардын башын бириктирген иш-чарага Билим Бишкек борборунан Искак Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетинен да өкүлдөр келип, жергиликтүү өндүрүштөн чыккан ноутбуктарды элдин назарына сунуштады. Maker Fest идеяларды алмашуу, өнөктөштүктү куруу жана STEM билимин жайылтуу үчүн аянтча катары кызмат кылат. Ошондой эле Бишкектен инновациялар үчүн аймактык хаб катары потенциалын көрсөтүүгө багытталган. Фестиваль концерттик программа менен коштолду. Иш-чарага Кыргыз патенттин директорунун орунбасары Исламбек Мойдинов катышып, куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Кыргыз патент жана ЖИЗ экөө биргеликте кол өнөрчүлөргө, ойлоп табуучуларга, инноваторлорго ушундай бир жакшы бир аянтча түзүп берип атат. Ушул жерде биздин кол өнөрчү эжекелерибиз көп жылдан бери иштеген, биз көп жылдан бери өнөктөш болуп иштеген жогорку окуу жайлардын Fab Lab лабораториялары ушул жерде өздөрүнүн продукцияларын көрсөтүп атат. Бүгүн кечке чейин ушул жерде бир чоң жакшы бир пикир алмашуулар болуп, жакшы жыйынтыкка жетебиз деген ойдобуз.